Кесиптик техникалык билим берүү учурдун өзгөчө талабы. Маселен, Кыргызстан ЭАЭПке мүчө болуп кирген соң өндүрүлгөн товарлардын сапаты жогорку деңгээлде болуп, экспортко жөнөтүлүшү абзел. Ал үчүн албетте мыкты кесипкөй жумушчу кадрлар талап кылынат. Мисалга алсак, тигүүчүлөр, айыл чарба тармагынын адистери, ширетүүчүлөр, тейлөө тармагындагы жумушчу кесипкөйлөр. Не давите. В этом году тоже на профессию работник ресторана. Бүгүнкү күндө башка жылдарга салыштырмалуу окуучуларды жаңы окуу жылына кабыл алуу боюнча конкурстук негизде иш алып бардык. Суроо талап көп болду. Окуу жылга кабыл алуу планы ашыгы менен аткарылды. Постоянно урок туш кетти. Ашпозчулуктун сырын өздөштүрүп жаткан Самара Кубанычбекова быйыл окуусун аяктоо алдында турат. Окуп жатып эле тажрыйба топтоо максатында Борбордогу кафелердин бирине жумушка орношуп алган. Тапканы өзүнө, анан ата-энесине жардам бергенге да жетип турат. Ага кошумча окуу акысын да өзү төлөйт. Мен поварга тапшырган менен жумушту оңой таба алам. Азыркы учурда дагы өзүм иштейм японский кухняда. Жумушту оңой таап кете алам деп айта алам. Айлык акыңыз өзүңүзгө жетип атабы? Өзүмө жетет, өзүмө эмес, ата-энеме да жеткире алам. Мен кичине кезимден эле повардык профессияны тандап келгем. Кесиптик техникалык билим берүү тармагы бүгүнкү күндө материалдык базаларды чыңдоо менен заман талабына ылайык билим берүү максатында бир топ уюмдар менен кызматташууга өткөн. Кесиптик техникалык билими бар адистерге бүгүн Кыргызстан муктаж экенин өлкө башчы да айткан. Нам нужны были ПТУ, а не вузы. Бизге жогорку окуу жайлары эмес, кесиптик техникалык билим берүү жайлары керек болду. Бизге экономист, юрист, эл аралык мамилелер боюнча адистер эмес, инженер, программист, конструкторлор керек. Кесиптик техникалык окуу жайлары болсо бизге керек. Кесиптик окуу жайларда калктын бардык катмары билим ала алат. Мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөр, социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, ата-энеси жок өспүрүмдөрдүн басымдуу бөлүгү дал ушул тармактын жардамы менен адистикке ээ болуп чыгышууда. Кайра билим берүү, жогорку билими бар кесипкөй адистерди биз баштапкы кесиптик билим берүү адистиги боюнча кайра даярдап жатабыз. Бүгүнкү күндө 2 группа 30-тан 60 бала окуп жатат. Алар буйруса 4 айдан кийин ширетүү кесиби боюнча кыска мөөнөттө окуп бүтүп, мен ойлойм тез аранын ичинде эле өз кесибинин ээси болот. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 101 кесиптик окуу жайы бар. Алар учур талабына ылайык адистерди даярдап келет. Серепчилердин айтымында жаштар арасында да кыска мөөнөттө кесипке ээ болуп чыгууну каалагандар барган сайын көбөйүп жатат. Кесиптик техникалык билим берүү тармагы бүгүнкү күнгө чейин рынок талабына ылайык миңдеген жумушчу кадрларды даярдап келген. Өлкөбүздө жогорку билими бар, бирок жумуш орду жок жүргөн жаштарыбыздын көп экендигин эске алганда, аталган тармактын бүтүрүүчүлөрү үчүн бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алар кыска убакытта кесипке ээ болушуп, туруктуу жумуш орундары менен камсыз болушат. Индира Куралбекова, Улук Жакыбалиев, Коомдук 1 канал.